Чыт кыштагынын айлык кыштак саякаты 2020-жылдан баштап өнүгө баштаган. Ошол жылы Шанхайдын байланыштуу тармактары чоң типтеги универсал оюн номер берүүсү сакталган Гохарга чексиз ат салышуу сапары Кашкар аймагына кирген. Мында биринчи мезгили Чыт кыштагында сүрөткө алынып, бул жер кызуу түйүндөгү саякат нишандуу жеринин бирине айланган. Чыт кыштагынын көгүлтүр дыйканчылык айдоосундагы дыйкандар сайран жайып сүрөткө алуу түйүнүнүн бири болуп, оюн номер берүүсүнүн көрсөтүлүүсүнөн улам. Көптөгөн саякатчылар атайын универсал көркөмдөр окшош нускасын туюнуга келишип, оюн номер линия жолу, тоорок токойунан үзүр алуу, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарын татуу болгон. Бул эки күндө аталган дыйкандар сайран жайынын кожоюну Сабы Тобул менен жубайы Токтугүл Юсен экинчи күндүк топтук тамактанууга шашылыш дайындык иштеген. Экинчи күнү Шанхайдан келген 30 кишилик топ, алардын эң жакшы куурмалары могу лагман, кактап бышырылган балык, шишкебек жана бачке шорпосу сыяктууларды бирден буйрутуп жешмекчи. Азыр бул кыштактагы көлөмү эң чоң дыйкандар сайран жайы болуп, ичинде айрым бөлмөсү, сыртында таракай олтуруп тамактануучу орундук үстөл, салкындама бөлмө бар болуп, мөмө дарактары, жашылчыларды өстүрүп, кептер, тоок, каз жана кой баккан. Сабыт мындай деди: келген меймандар эмнени жегиси келсе баардыгы жаңа. Жегенге тамак, көңүл ачуучу жерлер бар. Бул жерде дагы конууга болот. Быйыл бул жерде элди конолгодон 3-өө көбөйгөн. Учурда жасалгалануу барышында болуп, тоорок мезгилинен мурда тижарат баштоого дайындык көргөн. Себеби бул жерге келүүчү көптөгөн саякатчылардын баардыгы ата бала болуп саякаттагандар. Алар дагы бири балдар оюн ойноо району, суу көлмөсүн салууну пландаган. Саякаттын жакшы пайда жарата турган жагын көрө билгендиктен башка кыштак тургундары дагы алардын катарына кошулган. Кыштак тургуну Мамит Мин Якуп быйыл өзүнүн короосун дыйкандар сайран жайына өзгөртүп, зор ишеним арткан. Азыр кыштакта жалпы 5 дыйкандар сайран жайы тижарат кылып жатат. Эки элдик конолго негизинен бүттү. Топурак бызыгыган жерден дагы акыры кайда турган күн болот. Түмөн 1000 чакырымдуу алыстан мен сени көргөлү келем. Дубалдын баардык жеринен адабият көркөмдөр үстөлүндөгү сүрөткө түшүү, дака кылуучу жерлер бар болуп, ар бири арып тоорок дарагынан улам куралып ардыга келген. Кыштактын батыш жагындагы тоорок токойунунда Ванхун, Ийме, Кай жыгач көпүрөсү бар. Чыгыш жагындагы тоорок токойунда бийикке чыгып көрүүгө боло турган эң жакшы сүрөткө тартуу түйүнү бар. Кыштак тургуну Рушенгүл Касым мындай деди: көпчүлүк саякатчыларга кээ бир сүрөткө тартуу куралдар менен кандап, көпчүлүктүн ар кайсы кыйырдан сүрөткө каңгыча тартып достор тегерегине жөнөтүүсүн үмүт кылам. Кыштактын айланасындагы тоорок токою Марал башынан могу өсө турган жери. Ар жылы 4-айдан 5-айга чейин үзүп терүү мезгили. Бул 2 жылда жергиликтин маданият саякат тармактары Марал башы могусун издөө, үзүп терүү кыймылын алып чыгып, саякатчыларды иликтирген. Саякаттын кызуу мезгили 10-айдан 4-айга алдыга сүрүлгөн. Чыт кыштагынын кызматкери Курбан Юсуп мындай деди: биз тоорок, Марал башы могусу менен айлык кыштак саякатын бириктирип, ошол кездеги универсал оюн номер берүүсүнөн да жакшы көңүл ачууга боло турган саякаттоочу жер кылып жаратабыз. Угарман достор, эми жунго казактарынын менин Сабырым деген ырыныгыңыздар. Ырда Сабырым менин журтум, ата бабаман бери Сабырда бактылуу жашап келген. Сен менин тамырымсың, о керемет журтум деп ырдалган.